Быйыл бюджеттен китепти басып чыгарууга бөлүнгөн каражат 100%га өздөштүрүлөт. 2023 жылы республикалык бюджеттен китеп басып чыгарууга 152 миллион сом каралган. Сентябрь айында 36 миллион 882 миң 920 сомго, жалпы 136 миң 320 нускада 14 аталыштагы окуу методикалык комплекс басылып чыгып, мектептерге таратылып берилди. Ноябрь айында 20 миллион 420 миң 500 сомго 82 миң 245 нускада 8 класстар үчүн физика окуу методикалык комплекси басылып, учурда мектептерге таратылып жатат. Учурда 20 миллион 891 миң 635 сомго 94 миң 435 нускада 1 класстар үчүн алипбе окуу методикалык комплекси, 63 миллион 538 миң 160 сомго 7 класстар үчүн 132 миң 770 нускада кыргыз, орус тилдеринде жана 8 класстар үчүн 127 миң 385 нускада кыргыз, орус тилдеринде адам жана коом окуу методикалык комплекстери басылып жатат. Ошондой эле 2 миллион 238 миң сомго брайль ареби менен 270 нускада 9 аталыштагы окуу китептер басууга берилди. Мындан сырткары 165 миң 50 нускада 7-8 класстар үчүн диндердин өнүгүү тарыхы окуу методикалык комплекстери басууга даярдалып жатат. Ошентип декабрь айынын соңуна чейин республикалык бюджеттен бөлүнгөн 152 миллион сомго, жалпы 738 миң 475 нускада окуу методикалык комплекс басылып чыгат. Ал эми акыркы 5 жылдагы китеп басып чыгарууга токтоло турган болсок, 2019 жылы республикалык бюджеттен китеп сатып алууга 120 миллион сом каралган. Анын 78 миллион 372 миң 230 сомуна жалпы 548 миң 50 нускада китептер сатылып алынган. Каралган каражаттын 41 миллион 627 миң 770 сому өздөштүрүлбөй калган. 2020 жыл болсо республикалык бюджеттен китеп сатып алууга 120 миллион сом каралган. Анын 50 миллион 941 миң 515 сомуна жалпы 330 миң 450 нускада китептер сатылып алынган. Каралган каражаттын 69 миллион 58 миң 585 сому өздөштүрүлбөй калган. 2021 жылы республикалык бюджеттен китеп сатып алууга 120 миллион сом каралган. Анын 63 миллион 429 миң 370 сомуна жалпы 331 миң 620 нускада китептер сатылып алынган. Каралган каражаттын 56 миллион 570 миң 630 сому өздөштүрүлбөй калган. 2022 жылы республикалык бюджеттен китеп сатып алууга 152 миллион сом каралган. Бирок ченемдик укуктук актылардын өзгөрүүлөрүнө байланыштуу каралган каражат өздөштүрүлбөй калган. 2023-2024 окуу жылына карата мектептерде окуу китептердин жетишсиздиги 26%да түзөт.